Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областуна караштуу Каракөл шаарындагы Чолпонбай Төлөбердиев атындагы №2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 8 класстын окуучусу Кыдыралиева Айдайдын «Мен Кыргызстандын жаранымын» деген темада жазган тилбаяны. Мен асман тиреп, катар тизилген аска зоолу, шаркырап аккан мөлтүр таза сууга бай, көз жоосун алган жайыт токой, Тунук жана Кооз көлдөрү бар Кыргыз мамлекетинин жаранымын. Жерибиз бизге ата-бабалардан ыйык мураска калган. Бул жер кыргыз үчүн жаралгандай. Жери үчүн кан жанын аябай, жоо менен жалтанбай кармашып, көзүнүн карегинде сактап, эч коргулбай, душманга бир да карыш жерин алдырбай коргоп келген. Душманга жеңилип, жерин тартырып жибергенче, өмүрү менен кош айтышканды туура көргөн эр жүрөк баатыр жигиттер күн-түн жерин, элин коргоп келишкен. Баатырлар үчүн эң кымбат байлык бул ала тоосу болгон. Мына ушундай эр жүрөк, меймандос, ынтымактуу, адилеттүү, таланттуу кыргыз эли байыркы убактан бери бул жерди байырлап келет. Азыркы күндө Кыргыз Республикасы көз карандысыз мамлекет. Өзүнүн желеги, герби, гимни бар. Өлкөдө 6 миллиондон ашык калк жашап, 7 областка бөлүнөт. Азыркы учурда деле дүйнө жүзүндөгү эң кооз мамлекеттердин катарын толуктап келет. Касиеттүү Аккуу сүзгөн ысык көлүбүз, жаңгактуу Арсланбап токою, сейрек эле шүүчү Айгүл гүлү, Ордолуу Ош шаарыбыздагы Сулайман тоосу, Манас Ордо, Ташырабад, өзгөн, Бурана мунаралар, айтор айта берсек көп. Жаратылышынын кооздугуна көз тойбойт. Бул өлкөдө жашап жаткан жаран мыйзамга баш ийет. Жарандардын милдеттери жана укуктары бар. Ар бир жаран өз укугун билип, коргоп, ошону менен бирге өлкө алдындагы милдеттерин да унутпай жасашы керек. Бийликтегилер да өз кызыкчылыгы үчүн эмес, өлкө кызыкчылыгы үчүн иштеши керек. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу демократия жакшы өнүккөн. Ар бир адам өз оюн эркин айтууга укуктуу, бирок албетте чеги менен. Кыргызстан өнүгүп келе жаткан, келечеги кең өлкө. Себеби жерин, элин ойлогон, патриот, акылдуу, таланттуу жаш мындар өсүп келе жатат. Мекенинин атын алыска тааныткан улан кыздарыбыз көп. Ар бир кыргыз жараны өлкөсүнүн өнүгүшү үчүн салым кошууга аракет кылат. Биз өзүбүздү гана ойлобой, бизден кийинки муунду ойлоп, жерибизди коргоп, сактап, мурас кылып беришибиз керек. Адам баласы үчүн бул дүйнөгө жакшы иш жасап, артынан из калтырып, тарыхка аты жазылып, өмүрү татыктуу жашап өтүү негизги максаты болуп эсептелинет. Биз Кыргызстандын келечеги болгон жаштар өлкөбүздүн тагдыры биздин колдо экенин унутпай, чоң жоопкерчиликти сезип, татыктуу билим алып, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн болгон күч аракетибизди жумшайлы.